Барыңыздарга салам, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен пирожный шуунун рецепти менен бөлүшөм. Ал эми менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз, анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу кеңештер менен бөлүшөм. Эскертип кетчү нерсе, бир жасаганды окшоштурам десеңиз, посудаңыз таза, кургак жана баардык колдонуучу азыктар натуралдуу болушу шарт. Ал бисмилла деп баштайлы. Биринчи эле кракелин жасайбыз. Бизге un, сахар, сливочное масло керектелет. Баардыгын жакшылап аралаштырып, камыр жууруп алабыз. Кракелин бул шуу пирожныйдын үстүнө коюлуучу тесто. Тестобуз даяр болду. Пергамент кагазын алып, тестобузду коебуз, дагы бир пергамент кагаздын үстүнө коюп, ушинтип түз кылып жайып алабыз. Тестоңуз түз жайылбай жатса, пергамент кагазын алып, кайтадан тестону жакшылап тегиздеп алып, кайра үстүнө жайып алсаңыз болот. Буну морозильникке эмес салып коебуз, шуу пирожныйыбыз даяр болгонго чейин. Эми шуу пирожный жасайбыз. Бизге суу, сүт, сливочное масло, кичине туз, сахар керектелет. Баардыгын бир чашкага салып даярдап алдым дагы. Буну азыр плиткага коебуз. Плитканын жанынан чыкпай аралаштырып турабыз. Сүтүбүздү кайнатып таштабайбыз. Ушинтип ысып келе жатканда унубузду салабыз. Деревянный лопатка алып алыңыздар, сиздерге ыңгайлуу болот. Болгон күчүбүз менен жакшылап камырды аралаштырабыз. Комочек жок болгонго чейин, качан даяр болгонун билебиз. Ушунда астына күйүп жармашып баштайт. Ошол кезде тестоңуз даяр болот. Даяр болгон тестобузду комнатный температурада муздатабыз. Ага чейин заварной крем жасайбыз. Биринчи эле сүтүбүздү плиткага коюп алабыз. Андан кийин сахар, жумуртка, un, крахмалды бир чашкага салып алып, жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин даяр болгон сүтүбүздү кайнап келе жаткан сүттүн үстүнө кошуп, жанынан чыкпай аралаштырып турабыз. Бат эле даяр болот, коюу крем болуп чыгат. Ошондо ала берсеңиз болот. Ушундай состоянияга келгенде болду, оттон ала бересиздер. Анан сөзсүз бетин контакт жабасыздар, анан комнатный температурада муздатып аласыздар. Биздин тесто даяр болуп чыкты. Жумуртканы бир-бирден кошуп, эми жакшылап аралаштырып алабыз. Неге жумуртканы бир-бирден кошобуз? Анткени пирожный шу ашыкча жырткости, ашыкча влаганы жаман көрөт. Ошол үчүн жумуртканы бир-бирден кошобуз. Эгер тестоңуз ушундай состоянияга келген болсо, анда тестоңуз даяр болду. Даяр болгон тестону кондитерский мешокко салып алып, пергамент кагаздын үстүнө ушинтип бир 3 же 4 сантиметр кылып отургузуп чыгасыздар. Эгер сиздерде тоголок насадка болсо, ошо менен да кылсаңыздар болот. Эгер насадка жок болсо, кондитерский мешоктун оозун кыйып таштап, ошол менен деле ушинтип отургузуп алсаңыздар болот. Өтө чоң кылып салбаңыздар, бул дагы чоңоет. Андан кийин морозильниктен кракелинди алып чыгып, пирожныйдын размеринен 1 сантиметр кичинекей кылып, кракелинди тоголок кылып кесип алабыз. Эми кракелиндин баардыгын даяр болгон тестобуздун үстүнө коюп чыгабыз. Морозильниктен чыккандан кийин бат-баттан коюп ташташ керек, эмесе кракелин колго жармашып баштайт. Мен өз духовкамда 160 градуста 25-30 минуттан ичинде бышырып алдым. Сиз сөзсүз өз духовкаңызга карайсыз. Андан кийин ушинтип көтөрүлүп, чоң болуп, пышный болуп бышып чыгат. Шуунун ичи ортосу ушундай көтөрүлүп, ичи боп-бош болуш керек, аба пайда болуп. Бунун ичине эми крем салабыз. Даяр болуп муздаган кремибизди кондитерский мешокко салып алып, шуу пирожныйлардын үстүн акырын кичинеден тешип аласыздар дагы. Кремибизди ичине толтуруп салып чыгабыз баардыгын. Мына биздин шуу пирожныйыбыз да даяр болуп калды. Эми сиздерге разрезин көргөзүп берейин. Оңой жана бат жасалат. Сөз жакындарыңызга, үй бүлөңүздөргө жасап бериңиздер. Караңыздар, ичи аябай сонун, кремит менен нежный, оско салганда ээри турган. Сөз жасап бериңиздер. Ал эми менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз, анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу кеңештер менен бөлүшөм. Ал эми менин каналымда дагы кандай рецепттерди көргүңүз келет, комментарийге сөз жазып коюңуз, сөз окуп жооп беремин.